Assalamu alaikum, урматтуу Бестен YouTube каналын көрүүчү мекендештер, агалар, инелер, жалпы көрөрмандар. Урматтуу туугандар, бүгүнкү эфирибиз саясий маселенин үстүндө болот. Эсиңиздерде болсо, биздин кесиптештерибиз, блогерлер коомчулуктан сурамжылоону баштады. 2021 жылдын ноябрь айында шайлоодон жеңишке жетип келген партиялардын арасынан кимизи жетекчилик тактыга татыктуу. Тагыраагы айтканда, спикерлик орунга кимизи татыктуу деп сурамжылооду баштады. Элибиздин ою ар кандай, ар бир элдин өзүнүн ою бар, ар бир адамдын жеке өзүнүн саясий түшүнүктөрү бар, жана өзүнүн ою дагы эркин. Алар өздөрү сыйлаган саясатчыларын айтып атат, кумир туткан саясатчыларын айтып атат, өздөрү чуркап жүргөн парламенттин лидерлерин айтышып атат, айтор элдин ою айтылып атат. Мен дагы ошолордун арасынан бир кыргыздын динин жана саясатын сыйлаган эркин блогер катары өзүмдүн оюмду айткым келди. Урматтуу туугандар, ушул спикерлик местага отуруп иш алып барган агайлардын атын атап кетпесем туура келбей калат. Мисалы үчүн Ахматбек Келдибеков агай дагы өзүнүн доорунда спикерлик местада отуруп парламентти жетектегенге татыктуу инсан эле, жетектеп иштеди. Андан кийин Чыныбай Турсунбеков, андан кийин Асылбек Жээнбеков, андан кийин Дастан Жумагулов, андан кийин жаңы бийлигибиз келгенде Талант Мамутов болду. Эми алар эскилерден бүгүнкү келген парламент депутат туугандарыбыз, агаларыбыз, агайларыбыз эмне кылыш керек десе, мурдагы парламенттен чоң сабак алыш керек. Чоң жоопкерчиликти сезе билиш керек. Анткени бул элдин жоопкерчилигин. Силер мени шайласаңар, мен силерге моундай убадаларды кыламын, моундай убадаларды аткарамын деп тонна убадаларды берип бардыңар. Эми мурдагы парламентти бүгүн элибиз эмне деп атабады? Аны өзүңөр жакшы билесиңер. Эми азыркы барган 2021 жылдын ноябрь айында шайланып жеңишке жетип барган партиядагы депутаттар, эми силер элибизге чоң бир жоопкерчиликти алып, биздин президентибизге, биздин мамлекетибиздин, элибиздин жашоо оңолушу үчүн бир жоопкерчиликтүү Кудайдан коркуп иштеп бересиңер деген үмүтүбүз бар. Мен бүгүнкү партиялардын арасынан мен аларды колдоп чуркагандай эмесмин. Досторум бар алардын арасында, карындаштарым бар, агайларым бар, сыйлашып, урматташып жүргөн, саламыбыз түз болгон инсандар бар. Мына ушул партиялардын арасынан быйылкы шайланып барган партиялардын арасынан спикерлик тактыга кандай инсан керек? Анда мен айтайын. Ал инсан кандай болуш керек эле? Биринчи орунда жоопкерчиликтүү, Кудайдан корккон, бийликтен эмес, мандаттан эмес, жана элинин акызынан корккон, адилеттүү, башка мамлекеттин эли менен, жетекчилери менен сүйлөшө билген саясатчы спикерлик тактыга ылайыктуу деп ойлойм. Ал инсан ким десе, мен бүтүн Кыргызстан партиясынын арасында ушул досторум, карындаштарым бар, саламыбыз түз, башта айткандай, бирок мен буларды шайлаган эмесмин, буларга чуркаган да эмесмин. Болгону бир калыс сөзүм айтам, эмне десе, ушул бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери ушунча жылдан бери эмне деп шыбабады, эмне деп атабады, эмне деп айтпады, иши кыза ушул бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адыхан Мадымаров спикерлик тактыга, орундукка татыктуу инсан. Бул киши жоопкерчиликтүү, башка эл менен, башка бир мамлекет менен сүйлөшө алган, тил табыша алган, элинин убалынан корккон,
жоопкерчиликтүү инсан деп билем. Жана эң негизгиси Кудайдан корккон инсан. Ушул инсан 2021 жылдын ноябрь айында шайланып келген депутаттардын арасынан, жаңы депутаттардын арасынан спикерлик тактыга ушул инсан татыктуу деп ойлойм. Анда туугандар, ушул инсанды колдоп, кубаттап тургула, элибиз үчүн иштетип калайлы. Андыктан келерки видеодон көрүшкүнчө баарыңыздарга тынччылык, аманчылык каалаймын. Мамлекетибизде өнүгүү болсун, парламентибизде депутаттарыбыздын арасында ушундай жоопкерчиликтүү инсандар көбөйө берсин. Ассаламу алейкум.